Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга жазылып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мээрим Жуманазарова Меккеге барды. Балбан кыз Мээрим Жуманазарова Мекке шаарында жүрөт. Ал сүрөттөрү менен социалдык тармактагы баракчасында бөлүштү. Кээде башыңды жөлөп, ыйлаганга ийин таппай каласың. Бирок башыңды ийип көз жашыңды агызууга жериң бар деп жазды ал. Кыргызстанда окуучулардын күзгү каникулу канча күнгө созулаары белгилүү болду. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын күзгү каникулу 6 ноябрдан башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги маалымдайт. Каникул 6 ноябрдан 12 ноябрга чейин созулуп, сабактар 13 ноябрдан башталат. Белгилей кетсек, 2023 жылдын 16 августунда Билим берүү жана Илим министрлигинин Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2023-2024 окуу жылынын башталышы жана мектептик каникулдарды өткөрүү графиги жөнүндө номер 4882 биринчи буйругу чыккан. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Досун эстейм деп өзү эскерилип калды. Рахман Разыковдун китебинин ачылышы болду. 24 октябрда Бишкек шаарында маркум Куудул белгилүү сатирик Рахман Разыковдун китебинин бет ачаары болду. Аталган иш-чараны Куудулдун жубайы Диля Разыкова уюштурган. Диля Айым Сереп медиа маалымат агенттигине иш-чара тууралуу төмөнкүлөрдү билдирген. Рахман бул китепти Куудул досу Манас Бердибековго арнап, Манаска кат деген аталышта жазган болчу. Ага кошумча аралаштын 35 жылдык тарыхы сатиранын түптөлүшү тууралуу тарых катары жазып жүргөн эле. Досун эстеп китеп чыгарам деп жүрүп эми мынтип Рахманды эстеп калбадыкпы? Рахмандын китебинин ачылышына маданият чөйрөсү, кесиптештери Абдылда Иманкулов, Күмөндөр Абылов, Гүлшайыр Садыбакасова, Кубик Калыков жана башка инсандар келишти. Кудай буйрса, мындан кийин Ош шаарына да барып Рахманды сыйлаган, сатирасын сүйгөн инсандарга да китептин ачылышын өткөрсөкпү деп жатабыз, дейт Диля Разыкова. Нарында ишкерлер митингге чыгышты. Нарын шаарындагы базардын соодагерлери митингге чыгышты. Анын видеосу социалдык тармакка жарыяланды. Алар салык режиминин өзгөрүүсүнө кассалык аппараттарды коюуга каршылыгын билдиришти. Алар мындан ары дагы патент менен иштөөгө уруксат берүүнү суранышат. Бизге 0,15-0,10% дегендин кереги жок. Патент менен иштей беребиз. Мындай нерселерди билген эмеспиз, дейт ал. Дагы эки кыргызстандык спортчу дүйнөлүк оюндарда коло утту. Кыргызстандык грэплинг боюнча эки спортчу Сауд Арабиянын Эр-Рияд шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда эки коло медаль жеңди. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Коло байгени 66 кг салмакта Сыймык Махметов жана 100 кг салмакта Евгений Слесаренко алган. Эскерте кетсек, буга чейин кыргызстандык спортчулар дүйнөлүк оюндарды самбо боюнча 3 коло жана каратэден 1 күмүш байга утушкан. Дүйнөлүк оюндар 20 октябрь күнү башталган, 30 октябрда жыйынтыкталат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы. Сиздерден кайрымдуулук кылып 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыркы учурда $25,000 керектелип жатат. Андай каражат жок болгондуктан сиздерге байланышып турам. Азыр Элханчиктин акыбалы, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда карта Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот.
Израиль Газадагы качкындар лагерине сокку уруп кеминде 30 киши каза болду. Израиль куралдуу күчтөрүнүн Газа секторунун түндүгүндөгү Жабалияда жайгашкан качкындар лагерине жасаган соккусунан кеминде 30 киши каза болгонун Аль Жазира кабарлады. Буга чейин Палестинанын Вафа маалымат агенттиги анклавдагы 2 турак үй менен мечитти бомбалоодон 13 адам көз жумуп, ондогон тургун жаракат алганын билдиришкен. Израилдин Газага урган акыркы соккусунан уранды алдынан кеминде 30 сөөгү табылды, көбү аялдар менен балдар деп айтылат маалыматта. Тараптардын территориалдык кызыкчылыгына байланышкан Палестин Израиль чатагы ондогон жылдардан бери региондогу кагылышууну шарттап келет. 7 октябрда Газа секторунан Израилге буга чейин болуп көрбөгөндөй чабуул жасалып, абал курчуган. Ракеталык соккулардан кийин уюмдун жоокерлери Еврей мамлекетинин түштүк жегине кирип барган. Жооп ретинде Сахал Хамаска каршы темир кылыч операциясын баштаган. Израиль чабуул жасалгандан бир нече күн өткөн соң Газа менен чектешкен калктуу конуштарды кайра өз көзөмөлүнө алып, сектордун аймагындагы объектилерге соккура баштаган. Мындан тышкары аймакты толугу менен блокадалап, суу, азык-түлүк, электр кубаты, дары-дармек, отун ташуу токтотулган. Россиядагы кыргыз жараны каза болгондо көрүлүүчү чаралар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Россияда кыргыз жараны каза болгондо көрүлүүчү чараларды жана маркумдун туугандарына жардам бере турган мекемелердин телефон номерларын жарыялады. Ага ылайык биринчи төмөнкү кадамдар талап кылынат. 102 телефондору боюнча полиция кызматкерин жана өлүмдү тастыктоо үчүн 103 телефондору боюнча бейтапкананын участкалык дарыгерин чакырыңыз же 112 бирдиктүү номери боюнча чалыңыз. Эгер ооруканада каза болсо, анда туугандарына маркумдун сөөгү кайсы моргдо экендиги жөнүндө маалымат берилет. Мындай учурда жакындары дароо моргко өлгөндүгү тууралуу медициналык маалымат алуу үчүн кайрылышат. Эгер коомдук жайда каза тапса, анда маркумдун сөөгү соттук медициналык моргто жөнөтүлөт. Өздүгү такталбаган өлгөн адам тууралуу маалыматтар оорулуу адамдар сыяктуу кырсыктарды каттоо бюросуна түшөт. Андыктан жакындары дайынсыз жоголгондорго полиция кызматкерлери тез арада бюрого кайрылууну сунуштайт. Андан кийин өлгөндүгү тууралуу медициналык маалыматка алуу зарыл. Ал үчүн төмөнкү мекемелерге кайрылуу керек. Москва шаарынын саламаттыкты сактоо мекемесинин патологоанатомиялык бөлүмүнөн же соттук медициналык экспертиза бюросунан, Москва шаарынын Троицкий жана Новомосковский административдик райондорунда медициналык бөлүк поликлиниканын врачы тарабынан берилет. Нике каттоо бөлүмдөрүнөн өлгөндүгү тууралуу бөлүк жана өлгөндүгү тууралуу маалымат катта аласыз. Мамлекет чет өлкөдө каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгүн Кыргызстанга жеткирүүгө кеткен чыгымдарды төлөп берет. Бир жолку төлөм маркумдун туугандарына берилет. Ал үчүн арыз менен бирге төмөнкү документтерди жөнөтүү керек. Герби бар өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, алуучунун паспортунун көчүрмөсү, туугандыгын тастыктаган документтердин, никеси тууралуу күбөлүк, төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк көчүрмөсү, маркумдун сөөгүн мекенге жөнөтүүгө жардам көрсөтүүчү мекемелер, Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү, Дареги Москва шаары Малая Полянка көчөсү 7-үй 5 түз, Малая Полянка көчөсү 7-үй, телефону +7 495 197 76 71, Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин Якут шаарындагы канцеляриясы, телефону +7 916 445 52 75, элчиликтин Сургут шаарындагы канцеляриясы, +7 982 159 12 92, элчиликтин Санкт-Петербург шаарындагы канцеляриясы, +7 929 512 39 05, элчиликтин Красноярск шаарындагы канцеляриясы, +7 926 716 09 79, элчиликтин Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугу, телефону +7 99 015 22 78. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шелиги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттер туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар.
билет алыш үчүн жөпжөнөкөй эле ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр. Ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр чекти, биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук. Ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр. Билет тез эле барат. Анан сол жака биз карт калтырып коебуз. Акчаны которуп сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат. Чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди аласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. УКМК Хизбут Тахрирге тиешеси бар делген адамдарды кармады. Экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратуу каналдары аныкталып бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, терроризмге каршы көрүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө 2023 жылдын октябрь айында УКМК тарабынан Кыргызстандын аймагында тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жактоочулары тарабынан экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу боюнча 2 каналга бөгөт коюлду. Кылмыш жаза кодексинин 332 беренесинин 1-бөлүгү экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында Кыргызстандын жарандары ОАО жана СТ аталган ДУнун медиа канатынын ишмердүүлүгүнө тиешеси бар деп шектелип кармалды. Ошондой эле алардын жашаган жеринен төмөнкүдө буюм далилдер табылып алынды. Дисктер, смартфондор, ноутбуктар, өндүрүштүк принтерлер кармалгандар Юстиция министрлигине караштуу ЖАК 21-тергөө абагына киргизилди. УКМК жарандарга Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик жана террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнө катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертет. Кыргызстанга Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян келди. Бишкекке Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян расмий сапар менен келди. Манас эл аралык аэропортунан аны министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Расмий сапардын алкагында Цзян Кыргызстандын президенти жана премьер-министри менен жолугушаары күтүлүүдө. Анда эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланып, документтерге кол коюлат. Кытай премьери 26 октябрда Бишкекте өтөт турган ШКУ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Бишкектин чогортосундагы Ажак кебаб кафеси буздурулуп жатат. Бишкек мэриясы шаардын чогортосундагы Ажак кебаб кафесинин жеңил конструкция менен тургузулган курулушун буздуруп жатат. Имарат Чүй проспектиси менен Шопаков көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Буздуруу ишин вице-мэр Нурдан Орунтаев жетектөөдө. Мэрия курулуш мыйзамсыз тургузулганын билдирди. Свердлов райондук прокуратурасынын чечими менен муниципалдык жерди колдонуу келишими жокко чыгарылды. Эми дээрлик 3 соттук жер бошогону турат. Кыргызстанда жаңы ак үйдөн 500 метрлик радиуста үй курууга тыюу салынды. Кыргызстанда курулуп жаткан ак үйдөн 500 метрлик радиуста жаңы үйлөрдү курууга тыюу салынды. Тийиштүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Документке ылайык президенттин администрациясынын имаратынан 1 чакырымдык радиуста 10 метрден ашык бийиктиктеги имараттарды курууга болбойт. Мындай талаптар Атайын кызматтын сунуштамасы менен коопсуздук максатында коюлду. Токтом расмий жарыялангандан 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаңы курулуп жаткан ак үй Чыңгыз Айтматов проспектиси 301 дарегинде жайгашкан.